Балыкчы шаарындагы Зайрахан Исаев атындагы номер 4 мектеп жаңы окуу жылына жаңыланган шартта ишигин ачууга камынууда. 1968 жылы курулган окуу имаратында ушул убакка чейин мындай көлөмдөгү капиталдык оңдоп түзөө иштери болгон эмес. Учурда мектептин ички ремонт иштери уланууда. Буга чейин имараттын чатыры толугу менен жаңыланган. Эми класстар, коридорлор жана башка бөлмөлөр иретке келтирилип жатат. Мына быйыл Кудай буюрса ушул АБР тарабынан каржыланып, биздин 2-этаждагы STEM багытындагы класс кабинеттерден 8, усулкана, актовый зал жана спорт зал, балдардын өнөр-канасы жана кыздардын өнөр-канасы жана 1-2 этаждын коридору толугу менен капиталдык ремонттон өтөт. Кабинеттер заман талабына ылайыкташтырылып, STEM багытында сабак өтүүгө ылайыктуу шарт түзүлүүдө. Бул окуучулардын практикалык жана техникалык билим алуусуна мүмкүнчүлүк берет. Жаңыланган мектеп окуучулар үчүн ыңгайлуу жана заманбап билим берүү чөйрөсүн түзүүгө багытталган. Ушул маалда стройка иштери жүрүп атат. Бул мектеп 68 жылы курулганына себептүү аябай акыбалы аябай өтө начар экен. Ошол акыбалда азыр колдон келишинче оңдоп атабыз. Электричествосы вообще такыр эле болбой калыптыр. Андан бери жаңырттык. Данный момент ушу эми эски мектептин ал акыбалын билесиңер да, кайра оңдоп түзөш ушундай эле азыр биз азыркы технология менен баягы косметический кылып жасап атабыз. Колдон келишинче жасап бүтөйүн деп калдык. Азыр краска убагына келдик. Азыр ушул моментте краскаларын кылып атабыз. 30 чакты бала иштеп атат. Строительдер эмгектенип атат. Колдон келишинче, колубуздан келишинче баягы эски мектептин ал акыбалы начар болгондуктан колдон келишинче азыр оңдоп жасап атабыз. Мектепти оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн Адис фирмасы тендерден 17 миллион сомдук сунуш менен жеңүүчү болгон. Учурда жумушчулар жаңы окуу жылына чейин бардык иштерди бүткөрүүгө аракет кылып жатышат. Быйыл өлкө аймагында жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталмакчы. Медербек Кеңешев, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Балыкчы шаарынан.